Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР Билим Илим каналында биринчи болуп программасында амандашып турабыз. Бүгүн да болсо сиздер үчүн кызыктуу оюн тартуулайлы деп турабыз. Өткөнкү көрсөтүүлөрдө биз Кара Суу районундагы мыкты мугалим окуучуларыбыздын арасында таймаш өткөргөнбүз. Ал эми мунусунда Өзгөн районунан экинчи оюн курабыз. Мында мен дароо эле командалар менен тааныштырып өтөйүн. Оң жагымда отурган бул билим командасы болсун. Дал ушул команданы тааныштырып өтсөм, Өзгөн районундагы номер 36 Бакаш Моңолов атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Гүлбара Тукоева эжекебиз өзүнүн окуучусу Болот Бедилбаев менен келип отурат. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Оюндан эмнени күтүп атасыздар? Кандай болот деп ойлоп атасыздар? Оюндан Кудай кааласа баары жакшы болот, биз ойлогондой болот, ийгилик жаратабыз деген жакшы ниетте. Эң сонун болот, даярданып келдикпи? Ооба, кичине даярданып келдик. Оюн кызыктуу болот деген үмүттөбүз. Баракелде, кол чабуулар болсун. Албетте биз билим командасына ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми дал ушул команданын атаандашы десек дагы болот. Ошол эле Өзгөн районунун Төлөнбай Машрапов атындагы орто мектебинин тарых мугалими Айчолпон Бекболотова эжекебиз окуучусу Орунбек Турсунбеков менен келип отурат. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Саламатсыздарбы? Маанайыбыз жакшы. Буюрса биринчи жолу келип отурабыз. Андан кийин дагы кызыгып, дагы келебиз деген ойдобуз. Эң сонун катышуучуларга, атаандаштарыбызга ийгилик. Баракелде, эң сонун кол чабуулар болсун. Орунбек, канча жаштабыз? Кайсы класста окуйбуз? Мен 15 жаштамын, 9-класста окуйм. Эң сонун кандай даярдандык? Буга чейинки эфирлерди көрдүкпү? Балким түнү менен уктабай даярданып чыккандырбыз, Ооба, мурдагы эфирлерди көрүп, интернеттен дагы карап даярданып келдим. Эң сонун жеңебизби? Албетте. Ийгиликтер болсун, кол чабуулар болсун. Биз албетте урматтуу телекөрүүчүлөр эки командага тең ийгиликтерди каалайбыз. Биздин программабызда 4 тур күтүп турат. Биринчи тур бул логикалык суроолор, экинчи турда сыр сандык менен акыл сандыктагы суроолорго жооп берсе, ал эми үчүнчү турда биздин мугалимдерибиз мыкты деңгээлде сабак өтүп беришмекчи, чектелүү убакыттын ичинде. Андан кийин акыркы чечүүчү турубуз бул предметтик суроолор болмокчу. Андыктан эки командага тең ийгилик каалоо менен биз биринчи турду баштайбыз. Баштадык. Биринчи суроо. Жакшылап көңүл бөлөбүз. 3 бирдей достун ар бири экинчисине 5 сомдон берсе, акырында ким канча акчага ээ болот? Билим командасы. Бул ар бир дос 5 сомдон акчалуу болушат деген ойдобуз. Себеби? Ар бири бири-бирине 5 сомдон акча беришет. Жыйынтыгында сумма өзгөрбөйт, Баракелде, кол чабуулар болсун. Биз алгачкы 2 упайды билим командасына ыйгардык. Билим командасы чамдайбыз. Кийинки суроо. Сиздин 10 жигитиңиз бар. Арасынан бирөө гана жалган сүйлөйт. Аны кантип тааныйсыз? Билим командасы. Анын жалган сүйлөгөндүгүнөн тааныйбыз. Дагы толуктасак болот. Аны текшерип көрүп, ал жалганчы экендигин билип, андан кийин тааныйбыз. Чындыгында туура текшерип көрөбүз, бирок кантип текшеребиз? Буга Бир чейин сыр айтып, же болгон ишти сурап көрөбүз адан. Же экөөбүздүн ортосунда мамилени сурап көрөт деп ойлойм. Акыркы жообуңуздар кандай болуп калат? Тагыраак айтканда. Текшерип көрүү аркылуу билет. Кантип текшерип атабыз ошондо? Экөөнүн ортосунда мамиле боюнча. Мамиле. ишеничти. Ооба, ишенич боюнча суроо берип текшерип көрөт. Демек, жообуңуздар мамиле жана ишеничке токтолуп атабыз, Жообуңуздар кабыл алынды. Илим командасы да коңгуроо каккан болчу, оюңуздар. Бизде бирөөсү жалганчы экендигин башкалар берки 9 жигит менен билсек болот деп. Кантип билсек болот? Мисалы, алар баардыгы бирдей, бирөөсү гана башкача да суроо келгенде. туура айтасыз. Ошол 9-10 жигиттин ичинен бирөө сөзсүз түрдө жалганчы. Бирок аны кантип аныктайбыз? 9 жигитти туурасын айтып атпайбы? Бирөөсү башкача болот да. Жалган айтып. Аны эмнеден улам аныктайбыз? Мен бир эле жоопту күтүп атам да, ошону эч кимиңиздер айтпай атасыздар. 9 жигит калган 9 жигит. Мисалы, эмнеден улам 9 туура айтып, бирөө жалган айтышы мүмкүн. Эмне себептен? Аларды сүйлөтүүгө эмне
мындайча айтканда ишарат болуп атат. Эмне ишарат? достук болуш мүмкүн. Чындыгында аябай жакындап атасыздар, бирок мен жоопту ала албай атам да. Мүмкүн ал адамга сыр айтып көрөттүр. Сыр айтып көрөттүр. Жыйынтыгында кандай болуп калат ошондо? Бардыгына тең сыр айттык. Эми жалганчы экенин кантип аныктайбыз? Туура нерсени айтып көрсөк мүмкүн. Туура нерсени Туура нерсени айтып көрсөк, ал башкача кабыл алышы мүмкүн же башкача жооп бериши мүмкүн, жалганчы экендигин ошол. Буга чейин келишим түзгөн бир теманын негизинде ушуну аткардыңарбы дегенде ал адам жалган сүйлөгөн билинип калыштары мүмкүн балким. Мен жоопту окуйм, телекөрүүчүлөрүбүз да күтүп калды болуш керек. Жообу бир суроо берип, суроо бериш керек болчу, сыр айтпайбыз же башка кылбайбыз. Суроо берип, башкаларга салыштырасыз. Көпчүлүк кайталанса, ошол чындык болот. Ал эми алардын ичинен кайталабаганы жалганчы болуп чыгат. Ошондуктан сиздер аябагандай аракет кылдыңыздар, бирок так жоопту ала албай калдым. Ошондуктан эки командага тең бирден упай берейин деп ойлонуп атам. Кандай карайсыздар? Эң сонун. Кийинки суроо. Текче үстүндө 3 китеп турат. Биринчи китеп экинчи китептин үстүндө, экинчи китеп үчүнчү китептин үстүндө. Кайсы китеп эң ылдыйда? Билим командасы. Үчүнчү китеп эми. Баракелде, кол чабууларыңыз. Жооп туура. Кийинки суроо. Эки адам шахмат ойноп жатышат. Ар бири 5 оюнда жеңет, бирок оюн бүтпөйт. Бул кантип болушу мүмкүн? Бирок оюн бүтпөйт экен. Дагы бирок коюн. Эки адам шахмат ойноп жатышат. Ар бири 5 оюнда жеңет, бирок оюн бүтпөйт. Бул кандайча болушу мүмкүн? Билим командасы. Экөө алмашып ойнойт. Экөө алмашып. Ошондо оюн бүтпөйт дейсиз. Жооп кабыл алынды. Илим командасы. Экөө бири-бири менен ойнойт да, экөө тең 5-5тен утканда тең-тең болуп калып ошого бүтпөйт. Жообуңуздар кабыл алынды, бирок туура эмес. Туура жообу бул үчүнчү адам менен ойноп аткандыгы үчүн оюн бүтпөйт экен. Тилекке каршы упай бере албайбыз, Кийинки суроо. Күн сайын чоңоет, бирок салмагы өзгөрбөйт. Бул эмне? Салмак өзгөрбөйбү? Күн сайын чоңоет, бирок салмагы өзгөрбөйт. Мен жакындаштырып берейинби сиздерге? Бул буюм эмес. Бирок күн сайын чоңоет. Салмагы өзгөрбөйт. Илим командасы. Бул күн эмеспи? Жообуңуздар кабыл алынды. Биздин оюнча бул жаш, андан жаш кылат. Баракелде. Жооп туура. Канчанчы класста окуйбуз? 11-чи класс, Жакшы. Кайсы сабактарга өзгөчө кызыгабыз? Математика кызыгабыз, өзүбүздүн кыргыз тилине кызыгам. Азаматсыңар, мыкты. Демек азыр ортого даярданып жатабыз, Кайсы адистикке ээ болоюн деп? Военный болоюн деп максат коюп жатам. Эң сонун. Сөзсүз түрдө максатына жетсин дейбиз, Анда эмесе кийинки суроо. Бөлмөдө 100 шам бар. Бир шамды өчүрсөң канча калат? Илим командасы. Ошол эле 100 шам калат. 100 шам калат, Билим командасы. Бир шам калат, калган шамдар күйүп Түшүп калат, бирөө өчкөн шам калып калат. Баракелде. Жооп туура. Билим командасы туура жооп берди. Кийинки суроо. Мени сындыра албайсың, бирок кээде мени менен сүйлөшөсүң. Бул эмне? Билим командасы. Күзгү? Күзгү жооп кабыл алынды. Илим командасы. Бул телефон эмеспи? Телефон. Эки жоопту тең кабыл алдык. Кайсыга токтолобуз? Күзгү же ой? ой койчу. Күзгүн сындыра алабыз. Мени сындыра албайсың, бирок кээде мени менен сүйлөшөсүң. Ой деп ойлоп атам. Ой, сиздердин акыркы жообуңуздар? Те дагы Ошол эле жооп, Туура жооп бул ой экен. Баракелде. Илим командасы чамдайбыз. Кийинки суроого мен ойлойм, сөзсүз түрдө шамдагайлык менен жооп бересиздер, Өзү кичинекей, бирок кээде баатыр, кээде коркок. Ичинде көп нерсени батырат. Бул эмне? Кээде баатыр, кээде коркок. Бирок баардык нерсени өзүнө кабыл алып, ичине батыра берет экен. Китеп. Сонун жооп. Илим командасынын жообу кабыл Ой же алынды. жүрөк. Ой. Кээде Ой баатыр же болуп, жүрөк. кээде коркок болуп. Оюбузбу?
Ой, Ойубуз кээде баатыр болобуз. Өзүбүз акыркы жооп. Ой, сиздердин акыркы жооп. Балким түш болушу дагы мүмкүн эмеспи? Түш. Кайсыга токтолот? Түшпү же китеппи? Түшкө көп токтолот. Түш. Эки команданын тең жоон кабыл алдык. Билим командасы ой же жүрөк деп атып ойго токтолду. Ал эми илим командасы түш, китеп деп атып түшкө токтолдук. Туура жообу бул жүрөк болчу. Бирок упай берилбейт. Биз бирок жүрөк деген Жүрөк деп айттыңыздар, бирок токтолгон жообуңуздар ой болуп калды. Дагы бир нерсени эскертип өтөйүн, эч качан менин эмоцияма карап же менин кыймыл аракетиме карап жооп бербеңиздер. Мен адаштырып коюшум мүмкүн. Кийинки суроо. Бул акыркы суроо, чамдайбыз. Эгиздер төрөлгөн, бирок төрөлгөн күнү, айы жана жылы ар башка. Бул мүмкүнбү? Билим командасы. Экөөнүн төрөлгөн убактысы түнкү саат 12ден 12 чамасында болушу мүмкүн. 12ден бирөөсү 12ден 31 декабрдан 12ге чейин төрөлүп, бирөөсү 1 январдан төрөлүшү мүмкүн. Барекелде. Азаматсыздар. Жооп туура. Эң сонун ийгилик каалайбыз. Албетте ушунуңуздардан жазбаңыздар дейбиз. Ал эми илим командасына болсо чамдаңыздар демекчибиз. Алгач сыр сандыкты алып, сиздер 4 суроого жооп бересиздер. Сиздер 4-төнө. Андан кийин сандыктарды кайра алмаштырабыз. Азыр бирден суроолорду алып, телекөрүүчүлөргө окуп, андан кийин жооп бере беребиз. Канчанчы суроо экенин айтып коесуздар, Биринчи болуп билим командасы баштасын. Кайсы суроо келди сиздерге? бизге мындай суроо келди. Күн сайын сени карап турат, бирок сен аны көп байкабайсың. Ал эмне дейт? Кайсы суроо? 5-чи суроо. Ал эмне болушу мүмкүн? Сени карап турат. Жообуңуздар, убакыт бүттү. Бул суроонун жообун биз Кудай же Аллах деп ойлоп атабыз. Бул суроонун туура жообу көчөдөгү күзгү же күзгү айнек болуп эсептелинет экен. Тилекке каршы упай берилбейт. Кийинки суроону алабыз дагы, ойлонуп турабыз. Сиздерге кандай суроо келди? Кайсы суроо келди? Биринчи суроо: эки ата, эки бала балык кармап барып, 3 балык менен кайтышты. Ар биринин бирден балыгы болду. Бул кантип мүмкүн? Бул кандайча болушу мүмкүн? Себеби бул эки ата бул небере бул атанын баласы, ата чоң атанын баласы болот. Эки бала бул небере атанын баласы, ата чоң атанын баласы болот. Ошондо 3 эле адам болуп калат. 3 эле адам. Барекелде. Жооп туура. 2 упай ыйгарабыз, Сиздер да суроо алып жооп ойлонуп турабыз. Сиздердин сурооңуздар. Кийинки суроо бизге 6-чы суроо келди. Кантип бир адам 8 күн уктабай жашай алат? Кандайча болушу мүмкүн? Бул 8 адамдар түндө уктайт, күндүзү уктабайт. Күндүзү уктабай жүрө берсе болот 8 күн катары. Азаматсыздар, жооп туура. Упай ыйгардык. Кийинки суроону алып жооп берип турабыз. Сиздердин сурооңуздар. Биздин сурообуз экинчи суроо экен. Суунун ичиндеги таш оорбу, сууга салынбаган таш оорбу дейт. Бул биздин оюбузча экөө бирдей эле го деп ойлойбуз. Экөө бирдей. Мисалы, сууга салганда ташты көтөрүү оңой болот да, эмне үчүн? Анда биздин дагы толуктоо киргизели, сууга салынбаган таш оору деп ойлойм. Мен сиздердин биринчи жообуңуздарды кабыл алам. Себеби туура. Сууга салсак деле же жердин үстүндө болсо деле салмагы бирдей. Болгону суудагы ташты көтөрүү оңой болот экен. Ошондуктан 2 упай ыйгарам. Сиздерге кайсы суроо келди? Биринчи суроо: көзү көрбөйт, тили сүйлөбөйт, бирок чындыкты айтып берет. Бул эмне? Бул эмне? Биздин оюбузда китеп. Китеп деп ойлойбуз. Китеп деп ойлоп атабыз. Дагы бир аз ойлонолучу. Дагы бир окуйбуз. Биздин оюбузда китеп. Китепке токтолдук, бирок туура эмес. Туура жообу бул ал көрбөйт да, туурабы? Бирок сиздерге чындыкты айтып берет. Эгерде күзгүнүн астына барсаңыз, туурабы? Ошондуктан упай бере албайбыз. Туура жооп бул күзгү же көз айнек болуп эсептелинет. Сиздер 4-сүроону аласыздарбы?
Төртүнчү суроо. Болду. Сонун сиздерде кандай суроо келди? Үчүнчү суроо. Кайсы суроого ооба деп жооп бергенде ал жалган болуп калат? Уктап жатасыңбы деген суроого. Баракелде. Жооп туура. Кийинки суроону алып жооп беребиз. Сиздерге кандай суроо келди? Билим командасы. Кайсыл 7-суроо. Кайсыл нерсени сындырбай колдонууга болбойт? Кайсыл нерсени биз аны колдонушубуз керек. Сөзсүз түрдө колдонобуз дагы, бирок аны сындырбасак болбойт экен. Сындырышыбыз керек. Сөзсүз сындырыш керек. Анда сындырбай турган болсо колдонууга жатпай калат. 3, 2, 1. Жооңуздар. Бул жумурт болушу мүмкүн. Барекелде. Азаматсыздар. Акыркы секундаларда туура жооп. Болду, суроо албайбыз, сиздер коюп турабыз. Ичине салбай коесуздар, Сиздерде кандай суроо келди? Бизде 5-суроо эң кыска жума кайсыл дейт. Бул бир жума деп ойлойбуз. Барекелде. Жооп туура. Бул бир жума, 2 упай ыйгардык. Эми келиңиздер сандыктарды алмашалы. Сыр сандыктагы суроолордон илим командасы жооп берсин. Ал эми акыл сандыктагы суроолорго билим командасы. Сен жооп бер. 8-ci суроо. Кайсы ай 28 күнгө ээ? Кайсы ай 28 күнгө ээ? Февраль айы. Февраль айы. Акыркы жообуңуздар, Сиздер жооп берсеңиздер болот, бирок упай берилбейт. Туруп турабыз. 28 күнгө барабар болгон ай, ошол ай. 28 күнгө тете. Кайсы ай 28 күнгө бар? Ошол февраль болот. Февраль. Февраль дегенге токтолду. Сиздердин жооп? Окуучу боюнча 12 айда тең 28 күн бар. Барекелде. Жооп туура. Азаматсыз болуп. Бирок эки командага тең упай бербейбиз, Кийинки суроону алып даярданып турабыз. Сиздердин суроо. 4-сү суроо. Кайсы нерсе улам Азаят. бирок аны колдонгондо рахат алышат? Биздин оюбузча уйку деп ойлойбуз. Уйку. Жооңуздар туура эмес. Бул убакыт экен. Тилекке каршы упай бере албайбыз, Илим командасы кандай суроо келди? Экинчи суроо. Башы жок ойлонот, колу жок жазат, буту жок саякаттайт. Бул эмне? Бул эмне? Мен ойлойм, бул суроонун жообун билесиздер. Бунун жообу ой. Ой, дагы бир аз ойлонолу. Бул буюм. Телефон. Дагы бир аз ойлонолучу. 3, 2, Эмнеге жакыныраак болушу мүмкүн. буюм. Буну күндө колдоносуздар. Экөөңүздөр тең. Убакыт бүттү. Туура жообу китеп экен. Китеп деген бизде жооп бар болчу. Бар беле? Ооба. Эгерде жообун билсеңиздер, айтсаңыздар болот, бирок упай берилбей калат, Сиздерге кандай суроо келди? 6-суроо. Кыз узатуу тоюнда күйөө жактан келген адам кыздын үйүнөн баалуу буюмду уурдап кетүүгө уруксат берилет. Бул салт кандай аталат жана анын максаты эмнеде? Биз ойлоп жатабыз, бул кызды алып кетет. Ошол ала качуу деп. Ала качуу деп ойлоп атасыздар, Бул салт ала качуу. Ал эми максаты? Максаты кыз узатуу тоюнда күйөө жактан келген адам баалуу буюмду уурдап кетүүгө уруксат берилет. Баалуу буюм болгондо кыз бала бирок буюк болбой калат го дейт. Баалуу буюм болгондо Акыркы жообуңуздар? 3. Ала качуу салт деп ойлойм. максаты ошол бирге түбөлүккө жашоо, бул жашоодо деп ойлоп атам. Тилекке каршы жообуңуздар туура эмес болуп калды. Мен окуп өтөйүн. Бул жүк көрүү дейт. Бул салтта күйөө жактан келген өкүлдөр кыздын себин карап, бир баалуу буюмду уурдап кетишет экен. Ал эми максаты куда сөөгү ортосундагы тамаша жана жакындыкты билдирет экен. Тилекке каршы упай бере албай калдык. Кийинки суроону алып дайындалып турабыз. Ал эми илим командасы. 3-суроо. Өзү үн чыгарбайт, бирок баардык үндү уктуруп берет. Бул эмне дейт? Биздин оюбузча бул радио болушу мүмкүн. Барекелде. Жооп туура. Илим командасына 2 упай. Билим командасы кийинки суроо. Бизде 7-суроо келди. Келин жаңы үйгө келгенде эшиктин алдына ак чүпүрөк жайылып, келин жүгүнүп кирет. Бул салт кандай аталат жана анын мааниси эмнеде?
биз мынтип ойлоп жатабыз, бул салам салуу салты. Анын мааниси ошол үй бүлөгө болгон жүгүнүү салты, салам салуу, сыйлоо, урматтоо мааниси деп ойлойсуздар, э? Туура жооп төмөндөгүдөй экен, бул отко киргизүү болуп эсептелинет экен. Бул салтта келин жаңы үйгө кирип жатканда ак чүпүрөк жайылып, келин жүгүнүп кирет. Бул келиндин жаңы үй бүлөгө болгон урмат сыйын жана тазалыгын билдирет экен. Отко киргизүү аталышынан жаңылып калдык, э? Кийинки суроо, Илим командасы. 4-үнчү суроо. Алдасаң кек албайт, сүйсөң жооп бербейт, жамандасаң таарынбайт. Бул эмне? Бул эмне? Бул баягы күзгүдөгү отражение бар. Ошол. Дагы бир аз ойлонолу. Суроону да бирок ойлочу. 4-үнчү суроо. Алдасаң кек албайт, сүйсөң жооп бербейт, жамандасаң таарынбайт. Бул эмне? Ага жамандасаң да болот, жакшы көрөм десең да болот, урушуп кетсең дагы болот, бирок сага такыр жооп бербейт экен да. Буюмбу Ага, бул? боюм. Бул барак эмеспи? Мындай жазсаң баракка жазасың го. Баракелде. Жооптора кол чабуулар болсун. Сиздерде суроо түгөндө, э? Билим командасы акыркы суроого жооп береличи. 8-чи суроо. Жаңы төрөлгөн балага ат коюу салтында чоң ата азан чакырып, небересине ат коет. Бул салт кандай аталат жана анын мааниси эмнеде? Бул салт балага ат коюу салты деп аталат. Анын мааниси азан чакырып ат койгондо ыймандуу болсун, акылдуу болсун деп. Жакшы адам болсун деген мааниде. Баракелде. Жооптор. Мусулман экен. Айгардык. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, биз акыл сандыктагы бир билимди сынай турчу суроолорго жооп берсек, сыр сандыктан сырдуу суроолорго жооп берип өттүк. Тийиштүү упайга 2 команда тең ээ болду. Ал эми бизде 3-чү тур күтүп турат. Аны эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, 3-чү турда бизге мугалимдерибиз сабак өтүп бермекчи. Азыркы биринчи кезек бул Айчолпон эжекебизде. Тарых мугалими эжеке, канча жыл болду мектепте иштегениңизге? Меники биринчи жолум быйыл. Биринчи жыл. Секреттик өргөдөн чыккандан кийин биринчи жолум. Мыкты. Кайсы теманы өтүп бересиз? Бүгүнкү темабыз биздин тарыхтын көмөкчү тармактары деген темада. Сонун. Сизге ийгилик каалайбыз. 5 минут убактыңыз бар. Эгерде 5 минуттан өтүп кетсе, анда упай кыскарып калат, э? Анда баштадык. Саламатсыңарбы, урматтуу менин окуучуларым. Бүгүнкү биздин тарых сабагыбызды баштайбыз. Маанайыңар жакшыбы? Анда жакшы болсо, бүгүнкү биздин тарых сабагыбыздын темасы тарыхтын көмөкчү тармактары. Теманы жазып алгыла балдар. Бир аз колуңуздарды кыйшыртып алсаңыздар болот, э? Сонун. Алгач балдар, биздин темабызга киришерден тарых эмнени окутат деген суроого жооп берели. Тарых грек тилинен которгондо изилдөө, окуяларды баяндоо, адамзаттын басып өткөн жолун изилдөөчү илим. Арабча сыпаттап айтуу, латынча өткөндөр тууралуу баяндар дегенди түшүндүрөт балдар. Эми тарыхты изилдөөдө, окуп үйрөнүүдө тарыхчылар бизге жөн эле жазып койбойт аны бизге тарыхтын көмөкчү тармактары аркылуу жазып беришет. Алар балдар генеалогия, геральдика. Генеалогия бул не? Ата текти изилдөөчү илим. Геральдика бул мамлекеттердин кээптерин изилдөөчү илим. Археология. Эмне деп ойлойсуңар археология? Адамдардын сөөгүттөрүн изилдөөчү. Буюмдарды, казылып алынган буюмдарды изилдөөчү тармак. Топонимика. Бардык эле жер, суу аттары бар, бардык жерде өзүнүн аталышы бар. Мына ушуларды топонимика илими үйрөтөт. Хронология. Убакыт, чен бирдиктердин үйрөтөт. Этнология болсо бул бардык элдердин каада салты, кийим кечеси ушулар бар, ошонун келип чыгышын этнология үйрөтөт. Сфрагистика болсо бул азыркы биз иштеткен печать деп коебуз, мөөрлөрдүн келип чыгуу тарыхын изилдөөчү илим. Эми бул жерде мисалы үчүн эгерде нумизматика деген илими дагы бар. Нумизматика бул акча тыйымдардын келип чыгуусун изилдөөчү илим. Эгерде бир адам же бир окуучу эски тыйын алып алса, таап алса, аны тарыхын билүү үчүн кимге кайрылышы мүмкүн?
нумизматка ошол акчанын келип чыгуу системасын изилдөөчү өзүнүн адиси нумизмат ошого кайрылат. Эми силерге суроо балдар, нумизмат менен палеографтын айырмасы эмнеде? Нумизмат менен палеографтын айырмасы эмнеде болушу мүмкүн? Балдар, эгерде түшүнбөй калган болсоңор, мен толуктап өтөйүн. Нумизмат бул акча тыйымдарды изилдөөчү, палеограф болсо бул жазууларды изилдеген илим. Палеограф жазууларды изилдейт. Эми палеография деп атабыз. Кыргызстанда эң алгачкы табылган жазуу эстетиктерин ким билет? Ким жооп берип коет? Өзүбүздүн Кыргызстандагы эң байыркы колдонгон алфавит, жазуу эстетик. Бул биздин Орхон Эмисей жазуулары. Демек балдар, бүгүнкү темабыз түшүнүктүү болду силерге? Түшүнүктүү, түшүнбөгөн суроолор барбы? Жок болсо, анда үйгө тапшырма. Бул ар бир тармактар боюнча окуп, кайрадан келип айтып беребиз. Сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла. Жакшы сөз жандын азыгы, ансыз жок жашоо маңызы. Жакшы сөз айтуу жашоодо ар бир адамдын парызы. Бүгүнкү күн баарыбызга ийгиликтүү күн болсун, алган билимибиз жугумдуу болсун, ар бир күнүбүздү жагымдуу жаңылыктар жана ийгиликтер коштолсун. Саламатсыңарбы? Саламатсыз эжеке. Бүгүн учурдан пайдаланып, барыңыздарды китеп күнү менен куттап кетейин. Биздин жашообузда китеп көй, жаштар көбөйсүн деп бүгүнкү теманы баштайбыз. Бүгүн мен сиздер менен кыргыз тилиндеги эң жакшы темалардын бири болгон сан атооч деген теманы өтөбүз. Жазып коелу. Темабыз сан атооч. Алгач сабактын максаты менен тааныштырайын. Бүгүнкү сабакта биз сан атооч боюнча маалымат алабыз. Андан тышкары жашообузда биз байкабаганыбыз менен сандар катышкан макалдар, табышмактар, жаңылмаштар деге эле койчу обондо ырлар дагы бар. Мына ушулар боюнча мен маалымат берип, сиздердин аң сезимиңиздерди өстүрөмүн. Анда баштадык. Мисалы, математика сабагындагы 1, кадимки эле 2, 5, 6, 7, 40, 75 деген сандарды көргөндө эч кимдин оюна келбесе керек, бул жерде макал катылган деген балким да. Дагы кете берет бул жакка. Азыр мен сандар катышкан макалды айтып берем. Сиздер ошол жердеги сандарды табасыздар. Мисалы, билеги күчтүү 1-ди жыгат, билими күчтүү 1000ди жыгат. Бул жерде 1000 деген саныбыз дагы демек бар экен. Экиге эки жакшы тоого чыкса, кудалашып түшүшөт, эки жаман тоого чыкса, кубалашып түшүшөт. Эки саны катышты. Ал эми 5 деген бул айдаганын бешечки, ышкырыгын таш жарат. Атадан алтоо болсоң дагы ар жалгыздык башта бар. 7 өлчөт бир кез, 7-нин бири кызыр, 7 күн жааган жамгырдан желип өткөн суу жакшы дейт элибизде. Кызга 40 үйдөн тыюу, жигитке 7 ыраздык кылат, 100 сомуң болгуча 100 досуң болсун деген макалдар бар. Бул сандар катышкан макалдар. Демек түшүнүктүү эле болуп жатат. Ал эми табышмактар дагы бар. Мисалы, табышмакты мен айтам, булар табышы керек. Мисалы, 2 жолдон 1 машина өтөт деген сүйлөмдө кайсы сан катышты? Бул 2 саны катышты. А бунун жообу эмне? Сиздер табасыздар. 2 жолдон 1 машина өтөт. Кайчы эмеспи? Жок. Бул сан болуш керекпи же жообу? Жок, жообу сан эмес, бирок сан катышкан табышмак болду. 2 саны катышкан. Бирок жообу башка. Демек жооп жок, бул замок болчу. 2 жолдон 1 машина өтөт. Демек сан катышкан табышмак бар экенин билдик. Эми мен жаңылмаш дагы бар деп айттым жогоруда. Эми жаңылмашты айтып берсем, ал жерде мындай.
жылкы жыйырмак чыкпай картаябы, жылкынын сөөгү аркаябы, картайган картаң жылкыны тартайган киши кайтарабы деген жаңылмачыбызда 20 деген саны катышты. Жана ошондой эле обондо ырларга саякатка барсак, биздин дайым угуп жүргөн 18 жаш деген ырыбыз бар, обондо ырлар. 18 саны катышкан. Жана ошондой эле 25 деген саны катышкан обондо ырларыбыз бар. Демек, урматтуу окуучулар, биз байкабаганыбыз менен турмушубузда сандар катышкан макалдар, жаңылмачтар, табышмактар деген эле койчу обондолор бар экенин билип, мындан ары турмушубузда колдонуп, билип жүрсөк аң сезимибиз өсөт. Сабагыбыз ушу менен жыйынтыкталды. Мен дагы сабагымды ал жака суроо берүү менен жыйынтыктайын. Сонун. Менин суроом мындай. Өзү бирөө, көзү бирөө, кээде экөө, кээде төртөө. Санга атышты. Бирок мунун жообу эмне? Башынан окусозбу? Өзү бирөө, көзү бирөө, кээде экөө, кээде төртөө. Санатооч катышып жатат. Бул эмне? Бул эмне? Буюм колдонгон. Ооба. Ийне болушу мүмкүнбү? Жок. Ойлонолу. Кээде бирөө дагы, кээде Өзү бирөө, көзү дагы бирөө, кээде экөө, кээде төртөө. Бул эмне болушу мүмкүн? Бул кадимки эле биз колдонгон топчу. Топчунун көзү кээде бирөө болот, кээде экөө, кээде төртөө болот. Демек, урматтуу окуучулар, мен сабагымды жыйынтыктап жатып, элеген айтып коеюн. Баарыбызга белгилүү болгондой, санатооч заттын санын, эсебин, катарын билдирет, канча, нече деген суроого жооп берет. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроо болсо бериңиздер. Суроо жок, рахмат. Эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Олтуруңуз, эжеке. Гүлбара эжекебиз 4 минутта 36 секундадан сабагын жыйынтыктады. Эжеке, суроо бердиңиз. Канча упай бересиз? Суроого жооп бере албагандыктан биз дагы упай бере албайбыз. Эке каршы упай жок. Ал эми сизге 2 деген упайды ыйгардык. Эки мугалимибизге тең ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, сиздер дагы тийиштүү билимге өзүңүздөр билбеген нерселерди алып алдыңыздар деген ишеничтебиз. Анда эмесе биз 4-түнчү тур предметтик суроолорду баштайбыз. Төртүнчү турубуз бул чечүүчү тур десек дагы болот. Себеби дегенде мында предметтик суроолор дайындалган, балким кыргыз тилинен, адабияттан же астрономиядан, физикадан берилип калышы мүмкүн. Эреже жогорудагыдай эле сөзсүз түрдө коңгуроо кагып, анан кийин жооп бересиздер. Анда эмесе баштадык. Даярбызбы? Биринчи суроо. Астрономия. Биринчи суроо. Астрономиядан Кеплердин экинчи закону эмнени түшүндүрөт? Ойлонобуз. Астрономияны азыр 11-чи класста өтүлөт, Ал эми мугалимдерибиз билсе керек. Убакыт бүттү. Кайсы команда жооп бере алат? Жооп жок. Макул, айтып көрүңүздөр. Коңгуроо кагылды. Астрономия асман теорияларын изилдөөчү илим. Бул Кеплердин экинчи закону. Жылдыздуу асман. Асмандагы жылдыздардын саны боюнча болушу мүмкүн. Жылдыздардын саны боюнча жооп кабыл алынды. Туура жообу. Коңгуроо кагат. Кеплердин закону гравитация боюнча. Гравитация боюнча эки жооп тең кабыл алынды. Туура жообу бул планета күнгө жакын болгондо ылдамыраак, алыс болгондо жайыраак кыймылдайт, бирок бирдей убакытта бирдей аянтты басып өтөт деген жооп болуп эсептелинет экен. Кийинки суроо анатомиядан. Дем алууга кайсы булчуң катышпайт? Илим командасы. Жообуңуздар коңгуроо кагылды. Жооп. Бул биздин оюнча тил деп дагы ойлойбуз. Туура жообу арка болуп эсептелинет экен. Кийинки суроо химиядан. Оксид деген эмне? 3. Билим командасы. Бир металлга кычкылтек кошулганда бул оксид болот. Баракелде, жооп туура. 2 элементтен турат экен, 2 упай ыйгардык. Кийинки суроо физикадан. Энергиянын сакталуу закону эмнени билдирет?
Илим командасы Жол эмеспи? жол деп ойлойсуздар э? Сиздерде жооп жок э? Жок. Туура жообу энергия жоктон пайда болбойт жана жок болуп кетпейт. Ар бир түрдөн экинчи түргө өтүп кетет экен. Тилекке каршы упай бере албайбыз. Кийинки суроо биологиядан. Митоз жана мейоз процесстеринин айырмасы эмнеде? Биологияны өткөнбүз э? Митоз жана мейоз процесстеринин айырмасы эмнеде? Жооп барбы? Жооп жок. Туура жообу митоз дене клеткаларынын бөлүнүшү, мейоз жыныс клеткаларынын бөлүнүшү болуп эсептелинет экен. Кыргызстан тарыхынан кыргыз элинин алгачкы жазма эстеликтери кайсы доорго таандык? Илим командасы. Бул колодоруна таандык. Мисалы кайсы жазмалар? Булар жазма эстеликтер, орто мээси жазуулары, сыймыл таш. Баракелде. Жооп туура. Орто кылымдарга таандыгы. Кийинки суроо дүйнөлүк тарыхтан майя цивилизациясы кайсы аймакта жайгашкан? Кайсы аймакта майя цивилизациясы? Билим командасы. Египетти деп ойлоп атабыз. Египет. Жооңуздар кабыл алынды. Билим командасы. Бул Африканын жагында. Туура жообу төмөндөгүдөй экен. Борбордук Америкада, азыркы Мексикада, Белиз жана Гватемала аймактарында жайгашкан экен. Тилекке каршы упай бере албайбыз. Кийинки суроо. Адам жана коом. Цивилизация деген эмне? Илим командасы. Цивилизация деген бул бир доордон экинчи доорго мындай өнүгүү деген маанини түшүндүрөт да. Туура жооп. 2 упайга карабыз. Бул коомдун өнүккөн маданияты, технологиясы жана социалдык түзүлүшү болуп эсептелинет экен. Кийинки суроо адабияттан. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында адам менен табияттын байланышы чагылдырылган? Бир нече жооп болушу мүмкүн. Илим командасы. Бул Акбаранын көз жашы. Кыямат болушу мүмкүн. Кыямат. Ак кеме көбүнчө. Дагы. Илим командасы жооп бербексиз? Ак кеме, кыямат, анан Акбаранын көз жашы. Кыяматка кирип кетет, Акбаран көз жаш деле. Анан толор кулаганда. Сонун сиздердин жооп? Бизде дагы тоолор кулаганда, жерене жана самолеттин жолу деп атабыз. Дагы кайсы чыгармалар болушу мүмкүн? Дагы атай берейик. Бетме-бет болушу мүмкүн. Эрте келген турналар. Бетме-бет эмне себептен болушу мүмкүн? жана толор кулаганда. Эмне себептен? Себеби толор кулаганда табият менен болгон адамдын мамилеси өтө курч берилет да. Кыяматта бар, Акбаранын көз жашында бар. Бетме-бет эмне себептен болушу мүмкүн? Бетме-бетте деле берилет. Мисалы кайсы түр? Эми чыгарманын баарын да окуганбыз, бирок мындай Эстей албай калат. Сонун Айтматовдун чыгармаларын билет экенбиз дейм. Албетте тамаша. Көптөгөн чыгармалары ушул табият менен байланышта, бир канчасын атап өттүңүздөр. Ошондуктан мен биринчи жооп берген үчүн Илим командасына 2 упай берели. Анда эмесе кийинки суроо. Бул акыркы музыкадан комуз кайсы улуттук аспап? Илим командасы азаматсыздар. Алгач Гүлбар эжекеге сөз береличи. Эжеке, оюндун эмнеси жакты, эмнени ала алдыңыз? Өзүңүздүн оюңузду айтып өтүңүзчү. Биринчиден саламатсыздарды ушундай чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ишиңизде ийгилик болсун, үй бүлөңүздөргө бакыт болсун, албетте ден соолук болсун. Ал эми бизди ушул жакка колдоп, бизге дем берип, ишенип жиберген биздин мектептин жетекчиси Бекмырзаева Каным Бешекеге жана ошондой эле жалпы мектеп жамаатына жана сүйүктүү окуучуларыбызга, албетте ата-энебизге, бир туугандарыбызга салам жолдойбуз. Сиздерге ийгилик каалайбыз, ар дайым биринчи болуңуздар. Эң сонун баракелде, кол чабуулар болсун. Сизге да ыраазычылык билдиребиз, келип кызыктуу таймаш куруп бергениңиз үчүн. Ал эми сөз Болотто болсун, э? Бул мага биринчи бол программасы жакканы окуучу менен мугалимдин ортосунда мамилени жакындатуу. Андан кийин бул окуучунун жана мугалимдин дагы андан ары изденүүсүн талап кылат экен. Биз ойлойт экенбиз, багыт берет экен. Ооба, биз ойлойт экенбиз, көптү билет экенбиз деп. Билгенибизден билбегенибиз көп экенин билдик. Ооба. Баракелде, азаматсың.
болотко ийгилик каалайбыз. Жогоруда белгилеп өткөндөй 11 класстын окуучусу ЖРТга даярданып жатат. Буйруса өзү каалаган балга жетип, өзү каалаган адистикке тапшырып, өзүнүн кесибинин мыктуусу болсун деген тилекти айтып өтөлү. Ал эми сөз кезеги Айчолпон эжекеде болсун. Бүгүнкү программадан эмне ала алдыңыз? Программадан көп эле нерсе алдым. Бул жагы айтып өткөндөй, билбегенибиз көп. Дагы да изденишибиз керек мугалимдер, окуучулар менен биргеликте. Бул программанын жаккан жери логикалык суроолор, анан биз бир гана предмет окутсак, башка предметтердин суроолору да камтылгандыгы жакты. Ар тараптуулугу. Сонун рахмат эжеке, кол чабуулар болсун, ыраазычылык билдиребиз. Орунбек, бүгүнкү программанын эмнеси жакты, эмнеси жакпай калды? Баары эле жакты, жакпаган нерсе жок. Билбегенин билдик. Сонун, Орунбек 9 класс экенбиз, Быйыл окууга тапшырбайбызбы? 11ге чейин окуйбузбу? Кайсы кесиптин ээси болобуз деп турабыз? Стоматолог. Стоматолог. Эмне себептен? Жагат. Сонун. Албетте биз Орунбекке дагы окууларына ийгиликтерди каалайбыз. Эмне максат койгон болсо баарына жетсин, окууларында дайыма 4-5 деген баалар болсун дейбиз. Ал эми биз эки командага тең ыраазычылык билдирүү менен мен жалпы упайды жаңыртайын. Андан кийин кайсы команда көп упай алган болсо, кийинки турга жолдомо алмакчы. 21 упай менен Илим командасына кол чабуулар болсун, Ал эми 25 упайды Билим командасы алды. Кол чабуулар болсун. Биз албетте сиздерди кийинки турларда күтмөкчүбүз. Дагы да болсо мыкты болуп даярданып, дагы да мыктылыгыңыздарды көргөзөсүздөр деген ишеничтебиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ЛТР Билим каналында биринчи бол программасы болду. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта калыңыздар.